görüşүү бүгүн болсо Шаарыбыздагы тойкуналардын бирине келип калып, мен бул жерде үйлөнүп той эмес, туулган күндүк кече өткөрдүм. Аслында традиция ретро стилде жасалыптыр. Коноктордун баары дагы ретро стилде келиптир. Ал күндөрдө сиздер үчүн сонун бир кызыктуу репортажды сунуштайбыз. Бизден алыстабайбыз эле кеттик. Туулган күн кутлу болсун. Рахмат. Канча жашка чыгып атасыздар болбосо? Канча жашка чыгып атам? 24 чыгып атам. 24 жаш. 24 жаш кандай экен? 24 жаштын даамы кандай сезилип жатат? Даамы өтө сонун, анткени мен өзүм ойлогом го, жашмын депчи, бирок көрсө убакыт өтүп баратыптыр, 24 чыгып калыптырмын. Анан кечээ мен өзүм кирсем, мен ушунчалык чоң көрүнөмүн. Элим баары мен ойлогом, арген 32 деп отурмун депчи. Антип айтпагылы, 24-төн. Келген. Анан бүгүнкү киргенде эле дал ушул ретро стилде тандап алыптырсыз. Эмне, ким предлагать этти, ким сунуштады бул? Негизи мен өз идеяны эч кимден суранбайм, өзүм изденип табам. Идея өзүмөн келди, анткени ушундай жасагым келди. Азыркы убакта бүт ушул эски музыкалар хит болуп атпайбы? Ошо карата ушул нерсени тандап алдым. Анан акыркы убактары үй алдыңыз мынакей, үйүңүз кутлу болсун. Анан аркасынан жаңылыктар көрүнүп бербедиң, үйүң бүтсүн адам берем да, эмен айтам, үй алдың мынакей, аркасынан бир жакшылыктарың болуп жатат. Башка бир жеке жашоомдо кандай жаңылыктар болуп жатат мынакей, баарыбызга суроо боюнча калды. Ачылышка бардык, ачылышка барганда ал жактан баягы Аружанга барганыңыз бар. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Ал тууралуу мен айтам, эч нерсе айта албайм. Жок, эми элдер ойлоп атат, булар калп эле жашап эле атышат депчи. Жок, азыр калп эле бизге цирк көрсөтүп атат деген. Жок, негизи өзүңүз деле көрүп калсаңыз керек. Ооба, негизи азыркы убакта экөөбүз чогуу жашап элебиз. Бир аз шарттарга там байланыштуу өзүңүздөр көрдүңүздөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Чогуу жашап элебиз. Ортобузда жөн гана бир сый калды десем болот, анткени негизи бизде сый жок болчу. Экөөбүз тең катты урушуп, ошол ойдон алып жатканбыз, бирок эмне болсо да өзүм эркекмин го. Кандай болсун, по-любому өзүм аялым. Барып куттуктап, ачылышың менен деп келгеним үчүн. Бирок чогуу жашабай эле. Анан бүгүнкү туулган күнгө калп айтпай, чыныңарды айтып калат. Бүгүнкү туулган күнгө негизи чыктыңарбы? Неге десең, калп айтпай эле коеюн. Негизи чакыр деген өзүнө чалган жокмун. Негизи мен дагы чакыртуусуна по пути чакырган, типа аргенде деп мындай связь кылчу. Ошол шарт мен да ушинтип через кылып айтырдым. Если что убактың болсо келип кет деген сыяктуу. Эми уже по-любому жак сыйысында калдык. Эмне антип карайсың, не? Мен угуп атам жөн эле. Ошол негизи чакыртылган дегенде өзүм чап айткан жерим жок. Через кылып айтырдыңыз. Айтырдым дегенде убактың болсо келип кет деген сыяктуу. Негизи күтүп атасызбы бүгүн келип деп ойлойсузбу? Күтүп атасызбы деген бир аз негизи туура эмес. Жок, эл катары эле келсе убакыт болсо келет, убакыт жок болсо өзүнүн иши менен алет. Аргендин туулган күнү, сиздин туулган күнүңүз. Куттуктайбыз сизди дагы бир ирет. Кут болсун. Баягы куш көйгөй кезиңизди эстеңизчи, эмнеге талгат болдуңуз эле, баягы арген оюңузда бар болгон. Мен негизи талгат болгон жокмун. Анан ушунака эле күлүп жайнап, жакшынакай жүрчү элем. Анан музыкага көбүрөөк бийлейт элем. Анан төрөлгөндө дагы күндүзү төрөлгөндө саат 1-де. Анан ошондо төрөлгөндө эмеде роддомдогулар айтышкан. Өзүбүздүн мастер ремонт болуп калып, Көчкүратага барганда күндүзү төрөлгөндөр артист болот деген да. Анан кайдан артист болмок бул эми звезда болот, артист болот, күндүзү төрөлгөндөр ушундай болот деп. Аябай ошол жерде обсуждение кылышканда таң калып калгам. Анан дагы бийлеген турбайсызбы? Коюмдарды бийлейт элем, мен аябай жакшы бийлейт элем. Анан намаз окусам дагы бийлебейт десем эле болбой бийлей берчүмүн.
ошондон өттү окшойт Аргенге. Анан Аргендин үнөсү үйүңүздө кимге окшош? Аргендин үнөсү негизинен Бизге окшобойт, эч кимге окшобойт. Өтө бунун немеси башкача. Кошуналар келсе деле, эмелер келсе деле учурашып үйгө чай ичирмейинче чыгарбайт эле да, жашынан элечи. Өзү чай коюп, өзү ухаживать этип, өзү карап, жолдон өтүп аткандарды деле үйгө киргизип алып, дам татырмайынча чыгарбайт эле да. Жашынан эле ушундай эле. Андан чоң кызым даже үйгө бирөө келсе учурашпайт эле. Анан уруша берет эле, Аргенчи, эмне карабайсың, чай койбойсуң, киргизбейсиң деп. Өтө жашынан эле ушундай эле да, эмесе эмегиси 7 элек маалында деле балагатка 7 элегинде. Анан намазга да үйрөнөт эле, мага кошулуп араб тилин үйрөнөт эле, араб тилин полностью окуп калган эле. Жашынан бар нерсе кызыгат эле да. Анан үйгө бирөө келсе эле музыка коюп эле, бийлеп берейин деп эле бийлеп бере берет эле. Башынан эле да. Ооба. Анан бардыгы шылдыңдаша берет эле. Башка жумушуң жок, барген сен кечке эле бийлей бересиң деп. Аябай катты бийлеп берет эле. Азыр кайранча бийлебей калды. Келиңиз Аргенге сизден жакшы эме болсун, кабыл болсун. Аллах таалакым ушул 24 жыл өтүп кетиптир. Билинбестен, Аргендеги күтүлбөгөн жерден ушундай өзүнүн немесине ушу кызыккандардын баарын ниетине жетти. Биягына дагы Аллах өмүрүнө, ден соолугуна, акылына, рызкысына береке берсин. Эң күч айларга да ушу күндөргө сак саламат жеткирип, өздүк майрамын белгилегенге Аллах насип этирсин. Ушу жааматтар менен ушу баарлашып жакшы маанайда жылда ушу өздүк майрам тосконго насип этирип, эки дүйнө бактылыктан, эки дүйнө жакшылыктардан насип этирсин. Сизди дагы бир ирет куттуктайбыз. Дагы Алла разы болсун, кут болсун. Дайым жакшылыктарга насип. Bir ufak. İyisi, böyle iyisi. Bu, hem de ne bu? Sabah. Şurası. Sabah. Böyle sabah. Balzam değil. Balzam. Bunu ilgili kullanmışlar. Adikovan как называется? Ким билет шуны тугандар, ким билет? Адиковандын атын ким табат? Ана, апам, Аргендин мамасы да окшойт. Ана, апа, буну эмне деп жаштарга айткансыз? Тройный Адикован. Тройной Адикован деп жок, аты бар да аты. Тройной бу. Жок, апа. Алмайсыз. Ооба, бул жакта Гүлзатманге бир кол чапкысы болуп калганда бизге кол болгондар. Гүлзат эже, бул эмне деген аты? Шриппер деп. Спичка, болчалар болсун да, тура эмес. Спичка деп тактам. Сиздерде жашагансыздар эмне? Кимде? Кайрылбекпи? Я, ол Мука дейм. Жок, Мука эмес. Барып коем да. Сливочная маска дейм. Жок, сливочная маска эмес. Апа, өзүңүз айтыңызчы, бул эмне? Илгери колдончу. Эсиздер убагында колдонушкан. 70-80 жылдары, 90 жылдары колдонгон. Не ойлойсуз? Печенье дейм. Туурабы?
мен горжусь, да. Ошо урматтуу жалпы бүгүнкү тойдун меймандары барыңыздарга чоң рахмат. Рахмат эдем сага. Бүгүн 90-жылда келип келебиз дегендер билесиңер да? Келип келдик. Атайын белек бирөө берип жибериптер мүмкүн болсо алып берип берсеңиздер. Барыңыздар назарыңыздарды берүүгө урсаңыздар. Бул өзүңүздөр билгендей Аргентин ачасыздар. Аружандын атынан бир приз бар экен, мүмкүн болсо с днём рождения, Арген от Аружана, спасибо за дарение. Все самое лучшее случается неожиданно. Ты хатра молчал.